Баягы дагы бир нерсе айтылбай алган турбайбы? Жүрөктөгү дагы бир нерсе көйгөй калып калган турбайбы? Садыр Нуркожоевич эч ким бүтүрбөгөн университетти бүтүрдү. Эч ким окубаган университетти окуду. Аны ким окутту? Аны Кудай таалам окутту. Аны Гарвардта да окутпайт, Америкада да, аны тетиги Германияда да окутпайт. Аны бир эле Кудай таалам окутат. Ал тагдыр деген школа, тагдыр деген. Тагдырдын сыноосу. Башына салган нерселер ушундай окууну бүткөн урматтуу Каныбек Капашевич. Ушундай университетти бүтүргөн 5 кызыл диплом менен бүткөн ошол университетти Садыр Нуркожоевич 5 деген жалаң 5 деген баага бүтүргөн. Ошону айтпай калган турбайм, ошону эстеп кетип тим эле жер тепкилебедим кокуй, ошону айтайын кокуй. Кыргыз эли билсин. Садыр Нуркожоевич кандай университетти бүтүргөнүн, кандай сыноолордон, кандай экзамендерден өткөнүн, канча деген баа алганын зачетторунда. Канча деген баа алганын зачетторунда. Билсин кыргыз эли. Каныбек Капашевич, сиз да билип алыңыз. Силер эмне кылдыңар, илимдүүлөр? Көрбөдүкпү илим деңгээлиңерди? Азыркы жогорку кеңештин илим деңгээлин көрбөдүкпү? Аны бүтүндөй Кыргызстан көрбөдүбү? Анан чыгып алып анан илим жөнүндө сөз кылбай эле коюңузчу сиз, урматтуу Каныбек Капашевич. Мен эмне кылдым дечи өзүң биринчи. Мен кыргыз эли үчүн эмне кылдым? Жанагы айткан сөзүң ошобу, жанагы? Реке Аламидин крокодилди таба албайсыңар, менден коррупционну эме таба албайсыңар деп айткан сөзүң ошолбу? Илимиң ошого эле жетеби? Сенде да толтурош керек. Коррупционный иштерге аралашсаң керек. Көп эле жерге колуңду малсаң керек, сен деле жөн жүргөн жоксуң. Качанкы Капашевичсиң сен. Чыгат бир жерден сеники дагы. Абайлап жүр, тийиштиң, бекер тийиштиң. Кыргыз эли жөн койбойт эми. Тетиякта жолборстор сени жөн койбойт. Жөн эле сайылып алдың да, жөн жүрбөйсүңбү кыйшаңдабай.